Сен эмнеге татыктуусуң? Эгер сиз чындап жашоону өзгөрткүңүз келсе, бул видеону улантып көрүңүз. А эгерде өзгөртүүгө даяр эмес болсоңуз, анда этияттык менен көрүңүз. Себеби өзгөрүүгө шылтоолор көбөйүп, эмнеге сиздин жашооңуз сиз каалагандай болбой жатат, түшүнүүңүз кыйын болуп калат. Саламатсызбы? Мен Гүлнур Жапарова. Биздин инсан таануу проектибизге кош келипсиз. Сизге суроо. Жашооңуздун кайсы бөлүгү сиз үчүн кызыксыз жана сиз ошого макул эмессиз жана кабыл ала албай жатасыз? Жумуш, мамиле, жашооңуздун сапаты, өзүңүздү сезгениңиз. Көпчүлүгүбүз сен татыктуу болсоң гана аласың деген сөз менен чоңойдук. Татыктуу болууга умтулуу дайым эле жакшы эскерүүнү бере бербейт. Сен татыктуу эмессиң, биринчи татыктуу бол, анан аласың. Бул сөздөр баарыбызга тааныш. Бизде бул сөздү укканда ой пайда болот. Мен мындай жашоодо жашаганга татыктуу эмесмин, мындай окууда окуганга татыктуу эмесмин, мындай кийинүүгө татыктуу эмесмин деген. Дайыма ушул ойлор бизди жетишсиз жашоодо жашап жүрө бергенге түртөт. Себеби бизге сен татыктуу эмессиң ишеними комплекс болуп орноп калган. Ошон үчүн татыктуу сөзүнүн ордуна уруксат, мүмкүн деген сөздү колдоном. Мүмкүн сиздин жашооңуз сиз ойлогондой болбой жатат. Ал үчүн сиз алгач жараткандан суранганды, андан соң жараткан бергенди алууга ачык жана даяр болуңуз. Өзүңүзгө мага баары мүмкүн, татыктуумун, мен каалагандай боло алдым жана мен жасай алдым сөздөрүн айтууга жардам бериңиз. Өзүмдүн жеке сабактарымда дагы мага баары мүмкүн, баарын жасаганга уруксат сөздөрүн көп колдоном. Мага мүмкүн, мага уруксат сөзүнүн даамы өтө керемет жана бул сөздөрдү колдонгондо өзүңүзгө болгон сүйүүнүн жана өзүңүздү сыйлоонун деңгээлин көтөрүп коет. Өзүңүздү сындоону, башкаларга салыштырууну токтотот. Ийгилигиңиз салынган корзинага мага мүмкүн сөзү дагы да көп ийгилик, берекелүүлүк, молчулукту тартып келет. Өзүн сыйлай алган, өзүнө жакшы нерселерди ыраа көргөн адам гана башканы да сыйлап, урматтай алат. Бирок бүгүнкү тема бул жөнүндө эмес. Сиз эмне кааласаңыз, ошону гана аласыз. Мисалы, жумушуңуздан айлык акыңызды көтөрүп берүүсүн сурандыңыз, бирок сиз сурангандай жооп ал жактан болгон жок. А эмнеге сиз өзүңүз ошондой жогорку суммадагы айлык акыга татыктуумун деп ойлодуңуз? Жана бул татыктуулуктун жообун ала алган жоксуз. Анткени сиздин оюңузда чындап татыктуу болсоңуз, анда ал жумуштан баш тартып, сиздин шарттарыңызга макул болгон жумушка барыңыз. А эгерде сиз татыктуу болгонго өзүңүздө ишеним болбосо, өзүңүздүн кесибиңиздин мыктысы экениңизге ишенбесеңиз, анда сиздин койгон шарттарыңыз эч жерге өтпөйт жана жарабайт. Эмне үчүн сиз каалагандарыңыз орундалбай турган жумушта кармалып жүрөсүз? Ошонун себебин таап чыгыңыз. Мындай абалдар мамилелер ортосунда дагы болот. Мисалы, аял түгөйүнөн жакшы мамиле кылуусун күтөт жана суранат. А бирок андан андай мамиле болбогондон кийин ал өзүнүн ичинде мен ушундай жакшы мамилеге татыктуу болчумун деп ойлойт, бирок сырттан андай мамилени ала албайт. Анын жыйынтыгында ал аял ал жерден кетүүгө мажбур болот жана ошол татыктуулукту ала албаган, мамилени ала албагандыктан анын ичинде оору, өзүнө толгон токой ооруну алуу менен кетет. Мисалы, көпчүлүк аялдар ушундай өзүнө татыксыз мамиледе, коомдо, чөйрөдө жүргөн жерде дагы кармалып жүрө беришет. Себеби өздөрүнү көпчүлүк алдашат. Аял күйөөсүнөн анын сыйлабаган мамилени көрүп турса, кете албай жүрө берет. Анын өзүнө алдаган сөздөрү дайыма даяр. Ал сөздөр мындай сөздөр: ал жакшы ата, экөөбүз биргеликте курган үй бар, менсиз ал жок болуп кетет, менин курагымда башка мырзаны табуу кыйын, бул жөнүндө ата-энем такыр ойлонбойт, жок дегенде ичпейт, ал мыкты ата. Айта берсек, бул тизме толот.
Бул жерден түшүнсөк болот, ал адам чындыкты көрсөткөн түшүндүрүүсү жок жана аял кетүүгө уруксат берген бактылуулукту моюнга албайт. Аял бул мамиледен эмнеге кете албайт? Себеби мындан жакшы жашоого, жылуу мамилеге даяр эмес, ички ишениминде өзүнү жакшы жашоого татыктуу эмесмин деп ойлойт. Кенен, эркин, бактылуу жашоого өзүнү татыксыз көрөт. Ичиңизден баары сизге мүмкүн экендигине уруксат бериңиз. Эгерде сиз чындыгында татыктуу болгондо, өзүңүзгө ишенгенде эч ким, эч качан жок деген сөздү айта албайт. Жараткан дайыма ички күчтүүлүктү берип турганын унутпаңыз. Эгер бактысыз жашоону каалайсызбы, анда жараткан ошого жараша жөндөн берет. Өзүңүзгө жетишкендикти жана бактылуулукту ыраа көрөсүзбү, анда ага жетүү үчүн да жөндөн берет. Жөн гана тандаңыз. Сиз эмнеге макулсуз, ошого татыктуусуз. Тагыраак айтканда, өзүңүз үчүн эмнеге мүмкүнчүлүк бересиз? Эртең баары жакшы болот, баары өзгөрөт. Ооба, баары өзгөрөт, бирок өзгөрүү дайым эле жакшы тарапка болбой калуусу мүмкүн. Жумуш кыскарып, маяны азайып, жумуштан кетип, жогору төлөгөн жумуш жок болуп, балким мамиледе да мындан да жаман болуп кетүүсү толук мүмкүн. Бирок биз жакшы мисал келтирели. Эгер адам чыныгы көз караш менен түшүнүп, баарына өзү каршылык көрсөтүп жатканын билсе, өзү тыюу салып жатканын билсе, өзү эң сонун мамилеге татыктуу экенин билсе, же болбосо көп акча тапканга өзү жолтоо болуп жатканын билип, ошону кабыл алып түшүнсө, чындап көмүскө сезим менен түшүнгөндө, мамилелер дагы таптакыр өзгөрөт, айланасындагы адамдардын жасаган мамилелери да өзгөрөт, жана финансы жагы дагы өзгөрөт. Ал үчүн эң алгач эски ишенимдерден арылуу керек. Баарын өзүнүн ичинен ички абалды оңдоп чыгуу керек. Бүт ошол нерсеге өзүнү даяр көрүү керек. Жана мага баары мүмкүн, мага уруксат. Мен татыктуумунбу, же татыксызмын, же мага болбойт эмес. Мага баары мүмкүн, баары уруксат сөзүнө алмаштыруу керек. Биз туураны көрүп, туура кадам таштаганда, эски ишенимдер бизден бошонуп, анын ордун жаңы ишенимдер ээлейт. Тандоо ар бирибиздин өз колубузда жана оюбузда. Чындап жашоону өзгөрткүңүз келсе, эски ишенимдерден арылып, ар бир кадамыңызда максаттуу ташталса кадамыңыз, ийгиликке карай ташталууну кааласаңыз, анда биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Биздин баракчаларга катталууну унутпаңыз. Facebook баракчабызда инсан таануу, Instagram баракчабызда инсан таануу жана YouTube каналыбызда инсан таануу баракчабыз менен дайыма биргеликте болуңуз.